Жеке пикирим. Менин көз карашымда. Мен сиздин оюңузга кошула албайм. Эл көзүндөгү инсандар орчундуу темаларга ой кошот. Тажрыйбалуулар далил менен сүйлөйт. Сиз дагы үн кошуңуз. Телефон чалыңыз. СМС жазыңыз. Бейшемби күнү 15-тен 16-га чейин. Мин Кыял ФМ радиосунда Керемет Сабыржан кызынан сөз берүү программасы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Мин Кыял ФМ радиосунда буга чейин жарыя болуп келген сөз берүү программасынын алгачкы чыгарылышы обого чыкты. Студияга келген меймандарыбыз менен саламдашып алалы. Кутмандуу күнүңүздөр менен меймандарыбызды тааныштырабыз. Астролог Жанар Кадыралиев, психолог Динара Шырдакова жана кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы Урмат Усенов. Кош келипсиздер. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү темабыз жөнүндө айталы түгөй тандоо. Деги эле уктуруунун максаты жан дүйнөгө жакын темалардын тегерегинде көрүнүктүү инсандардын, ошондой эле адистердин катышуусунда талкуу болот. Бүгүн биз ошол түгөй тандоо деген теманы тандап алдык. Эмесе эң алгачкы сөздү биз Жанар агабызга узатсакпы деп турабыз. Сиз астролог катары эмес, алгач жөнөкөй жаран катары түгөй тандоого көз карашыңызды айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Угармандарыбызга салам айтып кетем. Ушул жерде катышуучуларга дагы жөнөкөй инсан катары баа берип кеткенде деле илгертен ата бабаларыбыз ушул азыркы учурда деле түгөй тандоого жакшы маани берип келишет эмеспи? Буга мен көз карашым түз. Албетте түгөйдү тандап ошо үйлөнө турган кызга же ошо үйлөнө турган күйөө балага карап туруп, бардык туура келе турган параметрине карап туруп үйлөп жайлаган негизи туура да. Мен как инсан катары туура эле колдойм. Колдогон жакшы. Сиз жубайыңызды кантип тандадыңыз эле? Кесибиңизге таяндыңыз беле? Мен жубайымды тандаган убакта 89-жылы эле. Ал убакта анчалык маани берчү эмесмин чындыгында. Бирок карап көрдүм кийин совместимость баягы орусча айтканда түзүк эле экен, жакшы эле. Жакшы. Эми сөздүн кезеги Динара эжекебизде. Саламатсыздарбы? Урматтуу угуучулар жана бүгүнкү ушул радиону сүйүп уккан угармандар. Мен жеке инсан катары ушул үй бүлө обязательно сөзсүз курулуш керек. Бирок ошол үй бүлө курарда аялбы, кызбы, эркекпи ал өзү издене баштайт го. Ошол жашоодо, турмуш куруу жолунда. Ошол изденүүдө канчалык өзү каалаган адамды, оюндагы адамды изденсе, ал аны коштоп турат. Жолуп турат ошондой адамды. Демек, ойдогу нерсе баягы сөзсүз аткарылат, Эми Урмат мырза, сиз үй бүлө курган мезгилде элге көрүнүп калгансыз, ырчы катары таанылып калгансыз. Сиздин айланаңызда бийкештер абдан көп болчу, Ошолордун арасынан сизге тандоо кандай болду? Негизи буга чейин эжеке туура айтты. Адамдын өзүнүн физиологиялык курактарга жараша алардын ар кандай муктаждыктары болот. Адам ошол бой жеткенде ал өзүнүн түгөйүн виртуалдуу элестетет. Менин түгөйүм ушундай болсо, ушундай сапаттарга ээ болсо, же болбосо мага мындайлар жагат, мындайлар жакпайт деп. Ошонун негизинде адам издөө салат өзүнө. Кезиктирген адамдардан өзүнүн ошол идеалын издей башташат. Ошондон улам жагат, жакпайт деген сыяктуу сапаттар пайда болот. Ошонун негизинде адам өзүнүн түгөйүн кандайдыр бир деңгээлде сезе билет. Ушул адам менен менин көптөгөн чекиттерим туура келет. Мен ушул адам менен чогуу болсом, мага жеңил болот деген сыяктуу бир кандайдыр бир сөз менен айта аласыз. Башкаларга сезилбеген сезим адамдын ичинде туюм пайда болот. Ошол туюмду биз азыркы убакта бир мындай жалпылап айтканда махаббат деген бир сөз менен алмаштырып келебиз. Бул негизи адамдын ички туюму. Ошонун сыңарында эле мен дагы ошол өзүмдүн жубайымды, түгөйүмдү ошол биринчи көргөн убакта эле кандайдыр бир жакындык, кандайдыр бир гармония, кандайдыр бир орусча айтканда взаимный деп коебуз. Мындай
бир дал келүүчүлүктөр ошолорду сезе билгем. Мен бирок кийин жубайымдан сураганда тилекке каршы ал бул сезимдерди сезбептир. Себеби ал ойлогон да эмес экен, бирок эмнегедир менде бул сезимдер, туюмдар пайда болгон. Бирок ошол туюмдарды текшерүүгө убакыт керек. Аларды толук түрдө мындай көзүң жетиш үчүн ага кандайдыр бир убакыт берүүсү керек. Мисалы канча убакыт керек деп ойлойсуз? Ар бир адамда ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирлерге 10 жыл аздык кылышы мүмкүн, кээ бирлерге 1 айдагы жетиштүү болушу мүмкүн. Бул ошол адамдардын ортосундагы гармониянын бири-бирине төп келишине байланыштуу болот. Көз каранды болот. Нелли айым айымды канча убакыт сынадыңыз? Биз 1,5 жыл сүйлөштүк. Ошо 1,5 жылдын ошол 1 жылдан кийинки убактысында мен толугу менен көзүм жетти. Бул адам менен мен түбөлүккө баш кошсок, Кудай буйрса жеңил болот деген сезимдер ичимде көбүрөөк орунду ээлей баштаган. Ал проценти пайызы уландан күн өткөн сайын, убакыт өткөн сайын өсүп отуруп, анан кийин пайыздык өлчөмү 80%дан жогору ашканда мен ал сезимдерди билдирип сунуш кылдым. 80%дан бир аз өтүптүр, ошондо айрым жагдайларга көз чумганга туура келди. Албетте, ошо айтканым 80 деген себеби идеалдуу болушу мүмкүн эмес. Ал адамдардан кемчиликтерди да көрө билүү керек. Ал адамдардын кемчиликтерин да сезе билиш керек. Ошол кемчиликтерди жеңгенге адам даяр болуш керек. Ошондо мен ойлойм идеалдуу, бактылуу жубайлар, жуптар пайда болот. Жакшы, биз улантабыз. Урматтуу угарман, сиз дагы угуп олтурбастан бизге ой кошсоңуз болот. Телефонубуз 0312 39 15 12 жана уюлдук телефон аркылуу дагы байланышыңыз 0557 10 37. Жана ошондой эле WhatsApp номерибиз иштеп жатат 0705 57 10 37. Азыр бизде кыскача жарнамалык тыныгуу, андан кийин улантабыз. Мен КФМ радиосунда жардама. Алтын көздөн премьерасы. Твое слово для меня конституция. Алтани, Кыргыз киносу кинотеатрында Жора менен Гуля мега комедиясы ар бир саатта көрсөтүлөт. Жана 15 октябрдан тарта бизге келген меймандарга Redmi Note 7 смартфону жана кыргыз киносунун 1 жылдык VIP карточкасы баштаган жагымдуу, кызыктуу, даамдуу белектерди ойнотобуз. Кино көрүү сизден, белек берүү бизден. Дарегибиз Ахунбаев көчөсү 92А, Байтик Баатыр менен кесилишет. Сурап билүү 0553 32 31 11. Мен КФМ радиосунда жарнама. Жарнама кызматынын номери 0312 39 15 80. Сөз берүү программасын улантабыз. Бүгүн түгөй тандоо деген темада сүйлөшүүдөбүз. Сиздер түгөйүңүздөрдү кантип тандадыңыздар эле? Тажрыйбаңыз менен бөлүшүңүз, же болбосо көз карашыңызды айтыңыз. Деги эле түгөй тандоодо байлык канчалык деңгээлде мааниге ээ? Же болбосо астрология илиминин түгөй тандоодогу орду кандай? Түгөй баягы турмуш куруу убагында адистерге атайын кайрылып көрдүңүз беле деген суроолорубузга өзүңүздүн оюңузду кошсоңуз болот. Азыркы сөздүн кезегин Динара эжекеге узаталы. Сиз адис катары ар бирин баягы иликтеп кыскача бир кеңештериңизди айтып өтсөңүз да, жаштарга эң эле алгач эмнеге көңүл буруш керек? Анткени бул жашоодо сөзсүз үй курулуш керек. Үй жакан мамлекет деп эсептелинет. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көп үйлөр бири-бирине туура келбестиктен же бири-бирине туура түшүнбөстүктөн ажырашуулар көп экендигин биз билебиз. Адис катары же болбосо ошол практик катары баягы башыбыздан өткөн окуялардан улам чогултуп айтканыбызда, мен өзүм баягы төмөндө айтып кетпедимби, бой жетип уже турмуш жолун аттаанын астында адамдын өзүндө ушундай изденүү пайда болот депчи. Анан канчалык деңгээлде билбейм, бирок ушул азыркы окуп бүткөнгө чейин балалык кезимде эле мен мындай деп Кудайдан суранчу экенмин да, бай болбой эле койсун, бирок мени туура түшүнүп,
бири бирибизди туура түшүнгөн, мындай түшүнө билген адамга жолуксам деп ушундай тилек болчу да. Анан ошол нерсе иш жүзүнө ашат экен да. Мен антип жолдошумду эме кылбайм, биздин байлыгыбыз ошол үй бүлөлүк толук кандуу жашоодо жашайбыз. Үй бүлөдө эмне керек, баягы бакычак төөнү баары жакшы деп, баягы үйдө жолдошуң болсо, өзүң аман болсоң, бала чакалуу болсоң, анан ошол үйдөгү толук кандуулукка жатат да. Демек күйөөдүн дагы орду бар, аялдын дагы орду бар, и баланын дагы орду бар да бул жерде. Байлык деген бул, байлык бакыт алып келбейт деген туура сөз. Мен кошулам, анткени кээ бир учурларда үйүлгөн бакыт, үйүлгөн байлык, доллар, миңдеген сандаган алтындар турса деле, эки адам бири бирин түшүнө албаса, эки адам бири бирин күтүшө албаса, бири биринин көңүлүн көтөрүшө албаса, анда ал үй бүлө курулбайт. Бирок ошол эле учурда мындай пикир айтылат да, уруш, келишпестик ошол жокчулуктан да чыгат депчи. Туура, бул жокчулуктан да чыгышы мүмкүн, бирок ошол жокчулук деген башынан аягына чейин эле жок болуп калбайт да. Бул жерде эң негизгиси сабырдуулук деген сөз бар. Бул сөз кыргыз элинде деле байыртадан эле колдонуп келген. Сабырдуулук, анан ынтымак деген бар да. Баягы биздин акылмандардын сөздөрүн угуп да жүргөнбүз, окуп да келе жатабыз. Байлык эшикти тыкылдатып келгенде акылман атасы баягы чоң ата байлык келиптир, киргизейинби дегенде, жок киргизбе дейт да чоң атачы. Анан бир аздан кийин кайра чоң ата бийлик келиптир, киргизейинби десе жок дейт да. Анан ошо үчүнчү жолкусунда чоң ата ынтымак келиптир, киргизейинби десе, ооба киргиз деп шашып калат экен да. Анан кийин ошол бала кийин чоң атасына суроо берет, эмне үчүн сиз байлыкты, бийликти киргизбей, анан ынтымакты киргиздиңиз дегенде, ошол ынтымак бар болгондо бийлик менен байлык өзү келет деген да. Ошондуктан биздин азыркы жаштарга айтып кетер элем, бул байлыкка, бийликке көп деле мындай, кандай десем, ошол нерсе деле болот да. Бул байлык деле келчү нерсе, бийлик деле келчү нерсе болгону бир аз гана сабырдуулук кылса, анан ынтымак кылышса, баардык нерсе болот бул жашоодо. Жакшы. Жанар ага, сиз турмуш куруп атканда эмне байлыгыңыз бар эле, мисалы? Өзүмдө жеке өзүңүздө. эмне портфель, китептер, студент убак 3-курста үйлөнгөнмүн. Болгону ошо рухий байлыктар, ошо илим билим алабыз деп ошо менен гана жүрчүбүз. Бир гана руханий байлыгыңыз бар болчу. 23 жашта элем ал убакта. Ошо. Андан кийин кыздарым төрөлдү, 2 кызым, кийинки балдарым, ошо байлыктарым ошолор болуп калды. Балдар менен кошо ырыскы келет деп коет, балдар менен кошо ырыскы келет. Демек сиз дагы ушуларга кошуласыз. Буларга кошулам. Анан баягы сиздер айткандай түгөй тандоо боюнча бүгүн жакшы тема коюпсуздар, аябай жакшы. Мага 2 жыл мурун белгилүү эстрада ырчылары, жылдыздары жөнүндө журналисттер келип интервью алып кеткен. Аны алыс кетпей эле азыр Урмат экөөбүз 2 ооз, 3 ооз сөз эле алыша элекпиз. Эсимде калып калган гороскоп боюнча суу куяр болот. Суу куяр. Адели келинчегин эле жаачы болот, уже эсте калып калыптыр да. Экөөнүн ортолугундагы дал келүүчүлүктү айтсак аябай жакшы. Эмне үчүн дегенде, Урматтын стихиясы бул воздух, аба болот да, аба стихиясында. Неляныкы стрелец жаачы болгончо алардыкы от стихиясында да. Эгер биз бул стаканга азыр ширеңкени жандырып коюп койсок, аба воздух бар жакшы күйүп атат да. То есть Урмат бар, неле жакшы күйүп атат да. Аны прикрывать жаап койсок, уже от күйбөй калат да. Ошондой. Анан суу стихиясындагы менен жер стихиясындагылар ошо жакшы тема козгопсуздар. Ошон үчүн угармандар ушундан максимум пайда алып калса деп мен айтып атам да, пайдалуу кеңештерди алып калса деп. Суу стихиясындагылар менен жер стихиясындагылар өз ара үйлөнүшсө жакшы. Баягы аба стихиясында, от стихиясында үйлөнгөндө алар оңой реакцияга кирет да, алар жакшы жашайт. Орусча айткандай, вместе хорошо уживаются дегендей. Анан
суу жер өзүнөн өзү тура берет топурак боюнча. Качан суу болсо аны менен жакшы реакция болот. Кыш куюлат, кирпич куюлат, ошо менен дубал көтөрүлөт дегендей. Ошо суу стихиясы менен жер стихиясылар жакшы жашашат. Андан дагы бир өтө маанилүү нерсе, мага көп ата-энелер келет, жаштар деле келет. Көбүнчө баягы ажырашуу болуп аткан семьяда ата-энелер келип ушинтип калышат да, кантсек болот, мындай болсо болобу, жашай беришсинби, ажырашсынбы, мен мүмкүн болсо жашашсын деп ушундай консультация учурунда ушундай нерселерди берем да, кеп кеңештерди, советтерди. Анан мисалы ушу Чүй областынан эле бир бир тууган келип калды, бир бала, бир кыз. Алардын бир тууганы жок экен, где-то 2 ай 3 ай болгон экен, 2 ай 3 айдан бери табылбай атат. Биз келинибизден подозрение бар деп келип калышты да. Туулган жылы саатын тактап келишиптир. Эми дата рождениесин билишет го, саатын апасынан сурап тактап келишиптир. Анан лев экен по гороскопу. Жоголгон инисичи. А мен айттым, түздүм саатын, гороскоп түзгөндө эле бул жерде 2-8, 4 поврежденияда 12 секторга бөлүнгөн, асман сектору. Ошо караганда 4-сектор сектор бул жабырып аткан 2-4-8-ден 4 бул дом начала и конец жизни деп коет. Жашоонун башталышы жана аягы деп коет. А 8 сектор бул эмнени берет? 8 сектор бул дом смерти деп коет, өлүм жагын берет. Алар ошентип уже мен уже билем, уже барбы бул киши жок, билиш керек. Сразу уже падает, да, ошол уже чертежда уже черный полосалар бар, аябай негативный. Анан дом начала и конец жизни, андай болбосо өмүрүнүн башталышы аягы аябай мындай чыңалуу абалында турат. Дом смерти дагы, өлүм сектору да ошондой жакта турат. Уже формула смерти да бул. Да, неожиданно там участвует, там Уран планета, да, тоже. Анан сразу мен баш чайкап жиберсем, алар таң калып калды. Эмнеге башыңызды чайкап атасыз, жакшы элеби деп. Анан мен аларды чочутпашым керек да. Биз атайын окуганда да, 5 жыл окуганда бул мен өзүм физик математик билесиздер да. Астрономия негизинде кетет, астрологиячы. Анан буларга мүмкүн болсо билгизбей, жаап жакшырып, комуздун кылы менен угузуш керек бул нерсе. Уже андай болгондон все, уже уран күтүш жерден өлүм бул. Күтүлүп турат. Ооруп, өзүнүн баягы немеси менен дегендей ажалы менен ооруп. Мен рыба деп жаздым, рыбы, запятая үтүр, рак. Бул же бул эмес десем, колу менен көрсөтүш могул деди, рак. Анда бүт эчтеке айта албайм деп урушкан, өзүм ошондой билбейм, поведенияда повел да өзүм. Демек бул айтып коеюн, болду. Анда бүт башка сөзүм жок десем, таппайсызбы? Мен айттым, убары болобу, таппайсыңар. Андай мына 2 жыл өттү, дагы эле таба элек экен, азыр келип дагы ГГде мезгил сурап калышат да. Биз ошо сиз айткандай дагы биз ойлондук, ишендик дейт, 5-6 ай күттүк дейт, 1 жыл күттүк, мүмкүн тарыныш болуп башка деп. Бирок 5-6 айдан үмүтү үзүлө баштады. Акыл эси бар эле, Россияга качып кетсе, бизге мындай тарынган болсо деле 5-6 ай жазылып звонок кылыш керек эле деп. Мына 2 жыл болду келбеди дейт. Анан бул эми уяты жок, бул турмуш да. Ошо келинибизден подозрение кылабыз дейт. Эртең менен саат 5-6да бирөөлөр чакырып чыгып кеткен экен. Анан таап бергиле эптеп актап коелу, мынтип ак жаап ушинтип көмүп коелу, сени сотко бербейбиз, каматпайбыз десек деле болбойт дейт. Эми турмуштук нерсени айтып атабыз. Анан айтты, жок, мен билбеймден башканы айтпайт. Бирок кийин мен көрдүм дейт, аны баягы начальник милициянын машинасында жүргөн элдер көп жолу өз көзүм менен дагы көрдүм деди. Ошон үчүн бул раковой знак деп коет. Бул бала үчүн, лев үчүн рак 12-ci знак болот да. 12-ci знактагыларга өзүнөн 1 знак мурдагыларга эч качан үйлөнбөш керек да. Ал адам сени жок гана кылышы мүмкүн, башка гана кылышы мүмкүн. Миң сүйүп үйлөнсө да, бүйүп үйлөнсө да маани бериш керек. Түшүнүктүү. Демек биз азыр угармандарга кайрылалы. Сиздин жубайыңыздын жылдыз белгиси кайсы? Биздин Адистин студиябызга келгенин пайдаланып, өзүңүздүн дагы сурооңузду берип, жооп алсаңыз болот деп кайрылалы. 0705 57 10 37 WhatsApp номерибиз. Азыр угарманыбыз байланышка чыгат эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Радиолочубуз алыстап кеткен экен. Урмат мырза менен Нелли айымдын ошол ортосундагы жакындык, жылдыз келишүүсү жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Сиздер негизи ушундай астрология илимине кызыгып көрдүңүздөр беле буга чейин? Астрология илиминен кабарым бар. Адамдар менен жылдыздардын ортосундагы байланыш бар экенинен билем, бирок мен ойлойм, эми адам өзүнүн жашоосунан, өзүнүн түзүп алган
дүйнөсүнө көбүрөөк көз каранды болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан биз дайыма жакшы нерсеге карата умтулушубуз керек. Жакшы нерседен үмүт этишибиз керек. Анан жана башында да сөз болбодубу? Байлык боюнча. Ал жөнүндө да айткым келет. Ошол жаштар түгөй тандоодо бай болсо экен деп тилек кылбай, бай бололу деп тилек кылыш керек да. Байлык албетте бул аны көтөрө биле албаса ал зыян. Көтөрө билсе ал жакшы. Ошол нерсени да эске алыш керек. Мен ойлойм, түгөйлөр бардык нерсени бирдей чогуу жасаш керек. Чогуу куруш керек деп ойлойм. Эгерде ал өзүнүн тандаган түгөйүндө, бул кыздар тарапка айтылып аткан кеңеш катары, эгерде өзүнүн тандаган түгөйүндө кандайдыр бир аракетчилдик, жоопкерчилик, ошол эң негизги сапаттар. Баягы мээнеткечтик сапаттар бар болсо, ал жубайы келечекте үйлөнгөндөн кийин канатына канат болуп берсе, ал экөө көптөгөн ийгиликтерге жетерине эч кандай күмөн жок. Ошондуктан тилек кылганда бай бололу деп тилек кылыш керек деп ойлойм. Азыр угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Саламатчылык, атыңыз? Атым Оксана. Мен дагы биз жолдошмун көрсөтсөң юнбуз да, сиз дагы айтып бериңизчи, мындай кандай болот деп. Эмнеңиз дейсиз? Көрсөң июнь айында Июнь айында төрөлүшүптүр экөө тең. Ошондо зыян болсо же 22 июнга чейин болсо эгиздер болот. 22 июндан өтүп кетсе рак бөйөндөр болуп калат. 22 июндан 22 июнга чейинсиңерби? 28 июнь. 28 июнь бул бөйөн болот. Дагы бириң кайсыл? Экөө тең бөйөн болуп атат. Жок, бирөөсү 28 экен. Бирөөңөр канчанчы июнь? Ал 29 июнь, мен 28 июнь. 28-29 июнь бир эле күн экен да, айырмаңар, Бөйөн менен бөйөн жакшы, экөөңөр стихияңар суу стихиясында жакшы эле, негизи дал келүүчүлүк. Баягы мен айтпадымбы? Бирине бири турмушка чыгып атканда, үйлөнүп атканда өзүң 12-нчи сынагыңды алып алышың керек же турмушка чыкпашың керек. 12-нчи или 8-нчи сынакка чыкпаш керек, үйлөнбөш керек. Өтө кооптуу знактар болуп эсептелет. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Биз мен өзүм козерогмун да. Келинчегим өзү бийкет. Текечер менен бийкет. Эң жакшы. Козерогдор экөөңөр тең жер стихияга киресиңер. Жева бийкештер дагы жер стихиясында 120 градустук аралык 2 жылдыз белгине эң жакшы, өтө жакшы. Угарман, атыңыз ким? Мен атым Айбек Бишкектен. Сиз үйлөнгөнгө чейин ушул жылдыз белгисине көңүл бурдуңуз беле? Жок, мани деле бермесин. Ошо керек билдим да. Мен баягы өзүм туулган күнүмдү алып келгем, мурда антен деле үйлөнгөнгө көп болуп калды, 78-жылга созулган. Эми туулган күнүмдү алып келгем, бирок мындай аттыры төлбөгөн антен деле мани берсем, азыр сиздер билип аткандан ол болгон. Жубайыңызды кантип тандадыңыз эле сиз? Жубайымды сүйлөшүп эле анан. Сүйлөшүп эле. Жактырып калгансыз, анан сүйлөштүңүз. Жактырып калгам, туулган күнүмдү алып келдим. Жакшы. Рахмат. Бизге WhatsAppка дагы көп билдирүүлөр келүүдө. Саламатсыздарбы? Мен өзүмдүн кеңешим менен бөлүшөйүн дедим. Урмат байке туура айтат. Жолдошумда ошондой сезим болгон экен. Ушул кызга үйлөнсөм бактылуу болом деген дейт. Менде болгон эмес дейт. Экөөбүз бир көрүшүп эле үйлөнгөнбүз. 13 жылдан ашты. Учурда 5 балабыз бар. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Айтарым, адамга акыл берилген. Ошол акылды туура пайдаланса, туура чечим чыгарат дейт. Кыздарда болуусу шарт эмес да. Бул ойго сиз кандай көз караштасыз, Динар эже? Кыздардын сезими ошондо кандай болуп калат? Көз карашы эсепке алынбайбы? Эркектердин сезими экөөнө тең жете тургандай болуш керек да. Ошончолук күчтүү болсо, мен ойлойм, кыздагы сезимдерди ойгото алганга кудурет жетет. Ооба, туура айтасыз. Анткени аял киши жаралганда эле ошол эркектен кийин деп жаралганда, ошол эркек башчы Кудайдан кийинки, анан ошол биздин күйөөлөрүбүз экен да, эркектер экен да. Ошондуктан баягы аял киши өзүнүн ордун билсе, үй бүлөдө, эркек киши өзүнүн кызматын, өзүнүн ордун билсе, бул үй бүлө бекем жана узак жашашат деп эсептейм. Андан сырткары мен бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе ниет
боюнча айткым келип турат. Анткени итиң жаман болсо атып кутуласың дейт. Атың жаман болсо сатып кутуласың дейт. Коңушуң жаман болсо көчүп кутуласың. А жолдошуң жаман же аялың жаман болсо качып кутуласың. Качып ажырашып кетсең болот да. Негизи ниетиң жаман болсо эмне кыласың дейт да. Ошондуктан ниет деген биздин жан дүйнөбүз менен кошо жаралган, ошо жаныбыз менен кошо кетчү нерсе болгондуктан дайыма ниетибизди түздөгөнгө аракет кылсак, жашоодо көп ийгиликтерди жаратып жана бекем үй бүлө куруп, дайыма айтылат го баягы ниетке жараша болот депчи. Ошон үчүн ар бир адам бул жашоого келгенден кийин эмнени пландаштырып жана ниетин кайсыга койсо ошол нерсе аткарыла берчү нерсе экендиги 50 жылдык жашоомдо мен айта алам. Куудулдар баягы тамаша аркылуу бирок чындыкты айтып келишет экен да. Биз мырзалар тандайт экенбиз десек, айымдар бизди тандайт турбайбы депчи. Мисалы, бир жигит сизге сөз айтса, ал сизге жакпаса, демек сиз аны менен сүйлөшпөйсүз, Эгер жакса сүйлөшөсүз. Сиз кандай ойлойсуз? Айымдар тандап атпайбы? Эгер жигит айтпаса, кыздага эч кандай мүмкүнчүлүк да болбой калышы мүмкүн да. Жигит ошол кыздын жүрөгүн багындыра албаса, колунан келбесе, анан инициатива биринчи сунуш жигит тараптан болуп аткандыгы үчүн баары бир жоопкерчилик жигитте болот да. Кызда андай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн. Бирок эркектин преимуществосу мындай чоң колдоого бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы, эркек катары каалаган кызга барып өзүнүн сезимин, жаккан кызга барып сезимин билдиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыздарда тилекке каршы ал мүмкүнчүлүк кээде бар, кээде болбой да калышы мүмкүн. Алар мырзалар тарабынан келген сунушту гана күтүп калышы менен чектелишет да. Ушул жерден мен суроо берейинчи. Мурда ушул көз караш абдан баягы күчтүү болчу дейт да. Айымдар эч качан биринчи кадам жасаган эмес. Ким сөз айтса, ошол адам менен гана бир болууга анын баягы мүмкүнчүлүгү бар деп. Бирок бүгүнкү күндө замандын талабына ылайык айымдар деле өзүнүн көз карашын айтса болот, сезимин билдирсе болот, эмнеге болбосун деген дагы көз караштар бар да. Туура. Буга мырзалар кандай жооп берет? Эгерде сиз мырзаларга айымдар сезим билдирсе, бир пикирин билдирип коеюн. Ошол заман өзгөргөнгө жараша эмне үчүн болбосун, кыздар дагы сезим билдирет деген пикир бул эркектерде кандайдыр бир жоопкерчиликти артка тартат да. Эркектердин мырзалардын жоопкерчилигин азайтат. Себеби мурда ошол мен айтып аткан, мен сөз кылган мырзалар, булар жоопкерчиликти толук мойнуна алган мырзалар. Мисалы, мен айтып атпаймынбы, ошол мен сезимдеримди билдирген убакта менин жоюм ал жөнүндө кабар болбошу да мүмкүн эле да. Бирок мен ошол сезимдеримди билдирип, экөөбүздүн үй бүлөбүз, экөөбүздүн никебизди толук колум мойнума, жоопкерчилигин мойнума алып, бүгүнкү күнгө чейин ал жоопкерчиликти мен толук түрдө мойнума алам. Эгерде ошол жоопкерчилик толук түрдө мырзалар тарабынан болбой, бул кандайдыр бир кыздар же болбосо айымдар тарабынан билдирилген болсо, бул жерде мырзалардын жоопкерчилиги дагы кандайдыр бир пайызда азайышы мүмкүн да. Ошондуктан бул никенин кандайдыр бир деңгээлде эки тараптуу болушунан да күмөн жаралып калышы мүмкүн деп эсептейм да. Ошондуктан колунан келишинче мен ойлойм, мырзалар чечкиндүү болуш керек. Мырзалар өзүнүн сезимдеринен толук түрдө ишенимдүү болуш керек. Анан ошондо мен ойлойм жакшы жуптар пайда болот. Жанар ага, бул пикирге кандай карайсыз? Урматтын айткан сөзү деле туура. Эркектер инициативаны өздөрү колго алыш керек деген. Бул туура сөз. Бирок азыркы учурда өткөндө бир жерде окуп калдым мен. Мен дейт ушинтип шустрыйлык кылып кыздардын ичинен күйөөм шыпылдап барып өзүм биринчи подход жасап, биринчи шаг илип алганмын дейт. Азыр жашообуз жакшы дейт. Чуть ли не миллионер дейт да, не миллиардер. Жакшы турмушум дейт. Анан мен азамат дедим ал кызга. Бул эми бакыт үчүн күрөштүп атат. Ооба, шансты кетирип жүрбөй, эми көзү жетип турса, башка кыздардын көзү жетип. Бул баланын келечекте илгери ушу жакшы, ушу бизге мага аял боло турган кыз экен, ушундай деп тандап алчубуз. Азыркылар деле ошентет болуш керек. Бирок
азыркы жаштар. Баягы кыздын айткан сөзүнө мен толук кошулдум. Эми эгер жагып турса, действительно сен бала чакаларыңа, кийинки муундарыңа аябай жакшы камкор ата бол, камкор чоң ата, тай ата бол, баарын жакшы алып келе турган. Эмне үчүн сен айтпашың керек? Күйгөн болсо кыздарга айтканга бул уят. Орус, Европанын кыздары өзү эле жүгүрүп алып эркектер ийилип кетип атпайбы? Уже жигит убагында эле күйөөгө тийип алып жашап ошо. Ошондой кылган деле мен өзүмдүн кыздарга ошондой айткым келет. Мисалы, урмат, бул бала отурат, толковой балдар экенин билдиби? Келип ийилип кете берсин. Ким шуттур ошо. Мисалы, тарыхта деле Курманжан датка апабыз Алымбек даткага кат жазат эмеспи? Күйкөгө качан жемелем бегим деген ырда чыкпадыбы? Ансарындай ойлоп кетем да, балким баягы өзүнүн көз карашы менен өзүнүн бакыты үчүн күрөшсө. Эгерде ошондой абал түзүлүп кала турган болсо, балким да ошол жерден маселе чечиле турган абалда боло турган болсо, ал процессте кыздардын функциясы эмне? Кыздар өзүнүн жакшы сапаты менен, жакшы мүнөзү менен, жакшы сөзү менен, жакшы мээрими менен ошол өзүнө симпатия көрсөткөн мырзанын көңүлүн буруу. Бирок кадам таштоо эмес, көңүлүн буруу. Ошол эле учурда айтылат, кепилдик жок деп, мисалы, мырзалар эгерде сиздин жактырарыңызды билип калса, алар бой көтөрүп калат, сизге жакшы көңүл бурбай калат деген дагы пикирлер айтылып келет. Зинер эже. Кыз сүйсө калат, жигит сүйсө алат деген сөз бар болчу да өзү Кыргыздачы. Анан бул жерде мен бул нерсени айткым келип турат. Баягы адам болгондон кийин сөзсүз жакшы жагы менен жаман жагы болуп бөлүнөт да, идеалдуу адам болбойт да, негизи эле турмуштачы. Анан баягы биздин эң негизги үй бүлөдө ошол адамдын жакшы жагын көрө билген адам бул күчтүү адам, же болбосо акылдуу даанышман деп айтсак болот да. Анткени адамдын жаман жагын көрсөң, ошол жаман жагын көрө берет экенсиң да. А эгерде жакшы жагын көрүп, ошол жакшы жагын өстүрсөң, анда сага жакшы жагы көрүнө берет экен да. Бул турмуштагы эле реалдуулук да. Мисалы үчүн, как психолог катары мага дагы айрылышкан жолдошумду сүйөм деп айтмак түгүл, сызын айткым келчү эмес депчи. Недостойный болчу депчи. Анан бирок мен өзүмдүн ошол психологторго барып жүрүп дейт, окууга, обученияларга катышып жүрүп, үй бүлөнү кантип бекем курса болот деген теманын үстүндө жүрүп, жолдошумду сүйүп, азыр үй бүлөбүздө эң бактылуу аялмын дейт да. Анткени жолдошумдун жакшы жагын издедим деп атат да. Аябай издедим. Мага алгандай киши, анын кайсыл мүнөзү мага жагат, кандай мүмкүнчүлүктө, кандай мындай кээде ошо жолдошу жакшынакай бир алтын шакекпи, же болбосо бир дагы бир жакшы өзүнүн жакшы сөзү, бир нерсе менен жакшылык кылды да, ошол бир 10 жылдык жашоомдачы. Ошол жакшы жагын айтып, жолдошуна айтыш керек экен да анычы. Аны биз жашырбашыбыз керек экен да. Биздин кыргыздарда көбүнчө жашырып коебуз да. Айтпайбыз ошонун жакшылыгынчы. Аны эгерде биз айта турган болсок, сен болбосоң, эгерде жолдошуна да, эгер сен болбосоң, мен кантет элем деп, мен кантет элем, мен деген бир алсыз аялмын. А сен бар үчүн ушунун баары болуп атат. Сен деген кандай кыйын адамсың. Сен деген үй бүлөнүн башчысысың деп айткан сайын адамга айтылат го, деле адамга эмес, Кудайга дагы жагат экен да, баягы мактоочу. Ошондуктан биз Кудайды мактайбыз го. Ошол сыяктуу эле жолдошубузду да мактасак, ал ошол мактоого татыктуу нерсени жасаганга аракет жасайт экен да. Ошондуктан мен ойлойм, үй бүлөнүн отун тутанчу нерсе, үй бүлө куруп кетчү нерсе бул аял негизичи. Бирок ошол аял акылдуулук кылса, даанышмандык кылса, эч качан үй бүлөдө ажырашуу болбойт. Анткени эркек бир гана аялдан энергия алат экен да. А аял киши жерден, суудан, таштан, мамиледен, бүт нерседен энергия ала алат экенбиз да. А эркектерге биз дайыма энергияны аял берет экен да. Сен деген сонунсуң, сен деген деп ушундай сонун сөздөрдү айтып жөнөтсөң, таппаган эркек да таап келет дейт. Демек аялдан, урматтуу угарман, Миң Кыял ФМ радиосунда сөз берүү программасын угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз түгөй тандоо. Ал эми меймандарыбыз астролог Жанар Кадыралиев, психолог Динара Шырдакова жана ырчы Урмат Усенов. Сиздерден дагы пикирлерди күтөбүз. Саламатсыздарбы? Мен жолдошум дейт, 1 жаш кичүү, анан жылдыз белгиси тараза, бийкеч.
бизди дагы айтып коесуздарбы дейт. Кимиси Тараза, кимиси Бийкеч экен. Жолдошу Тараза экен, өзү Бийкеч экен. Эң жакшы. Кайсы Бийкеч болсо дагы куттуктап коебуз. Экинчи сынак экен, бая айтпадыкпы, экинчи сынак. Весы. Бул сразу ойлонбостон туруп пример келтирип кетсек болот. Ар бир биздин өзүбүздүн экинчи сынак биз үчүн жакшы. Бизден алдыңкы бир сынак катары менен саат стрелкасы санап келсек 12 сынак болуп калып атпайбы биз үчүн. Баягы айткандай да. Күйөөсүн кастарлап, жакшы караш керек, колдон чыгарып жибербей. Мисалы Дмитрий Медведев бул Девада. Вот 14 сентябрь, а Путин 7 октябрь весы. Өзүнүн кийинки только пайда гана алып келип атпайбы, пайда. 2 срок президент кылып койду, 2 срок премьер-министр болуп турду. Ошондой эле Аскар Акаев үчүн пайда, Аскар Акаев үчүн пайда алып келчү знактар, скорпиондор үчүн, чаяндар үчүн ким? Жаачылар, стрелецтер. Чыңгыз Айтматов чакырып коюп, кой сен өтөсүңбү жокпу деп президент койсо, кокусан өтүп кетпеди. Мына ошон үчүн весы сиздин күйөөңүз аябай жакшы экен сиз үчүн. Жакшы, куттуктайбыз. Бизге ушул багытта аябай ушунчалык көп билдирүү келип атат да. Деги эле Кыргызстанда ушул астрология илимине мындай кызыккандар буга чейин кандай эле, бүгүнкү күндө кандай? Жакшы суроо бердиңиз. 14-15 жыл мурда мен Москвага кеткенге чейин, Москвада мен астролог консультант болуп 9 жыл иштеп калдым. Вот ал жерде өзүңүздөр билесиздер, Москва менен карым катнаш көп жумуш миграциясы боюнча иштеп атышпайбы? Көбү билип калды да. Биздегилерге караганда активдүү орустар. 70% астрология иш алып барып айталар. 70%. Эл ошо 70% астрология таянышып. Биздегилер дагы азыр Кыргызстандагы кары картаңы деле, орто жаш, жаштары деле уже астрология таянып иш алып бара баштады. Потому что мен приемыма келгенде адамдарга айтам. Даже мен сайтымда бар да, Жанар Кадыралиев деп кирселе, Жанар точка сайтында чыгат. Мен жазып койгом. Келгиле, любой астрологка барып туруп сынагыла биринчи. Мен башыман өткөн 4-5 событияны точно айтып бердим деп. Айтып бериш керек болсо, эртең үйүңө конок келет, бир 3 күн мурун конок келип бер, баягы көзү ачык бакчылар кандай эмес. Серьезный события. Атаңыздын өтө эрте өтүп кеткен, мындай тигиндей оору менен өткөнбү, бир туугандардан бир жаш өтүп кеткендер барбы, ушундай өзүңүз мына оору менен тигиндей оору точно айтып бериш керек, бир 4-5 события, кеминде 3, болсо бир 8-10 события айтып бериш керек да. Адам шунчалык таң калгандан кийин гана прошлыйын айтып берген. Анан келечегине түзүп кетиш керек да, чыныгы профессионал астролог. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Эми жогоруда Динара эжеке мындай ой айттыңыз. Мен жолдошумду жакшы көрчү эмесмин, бирок жакшы жагын көрө билип өзүмдү тарбияладым, анан азыр биз жакшы жашап атабыз деп деген бир үлгүнү айттыңыз, Мисалды айттыңызбы? Башка бирөөлөрдүн мисалын айттыңыз. Ооба, башка бирөөнүн мисалын айттыңыз. Ошол демек үй бүлөнүн бүтүндүгүн сактоодо психологдордун дагы орду чоң деп айтар элем да. Сиздерге кайрылган жаштардын саны канча? Мен өзүм үй бүлөлүк психолог болгонго байланыштуу мага көп кайрылышат жаш үй бүлөлөр. Ошол жолдошум экөөбүз жакшы жашай албай атабыз, бири-бирибизге көз карашыбыз туура келбей жатат, уруш көп болот. Анан баягы аял киши болгондуктан баягы ыйлап эле эме жашоо өтүп атат. Балдар үчүн жашайм деп калышат, ушундай деп калышат да. Анан биз как ушу психолог катары мен айтам да, баягы жана эле айтып өтпөдүмбү, адамдын жакшы жагын издеш керек. Эгерде жакпады деп эле ажырашып кете берсе болду деген анда маанисиз нерсе болуп кетип атпайбы үй бүлөчү. Ошондуктан баягы үй бүлө кургандан кийин, раз үй бүлө кургандан кийин ошол үй бүлөнү тутантып, үй бүлөндү бекем бала үчүн, балдарды жетим калтырбаш үчүн издениш керек. Издениш үчүн ошол адамдын жакшы жагын издеш керек. Аялы деле, күйөөсү деле ошол эми аял деле жаман болуп калышы мүмкүн, бирок ошол эркек деле ошол аялынын бир жакшы жагы бар да, табылат. Ошол жакшы жагын көрө билип, дайыма ошол жакшы жагын баса белгилеп, жаман жагын колдон келишинче көрбөгөнгө аракет кылганда гана үй бүлө курулат. Раз баш кошкондон кийин андан ары аракет кылыш керек, улантыш керек. Саламатсыздарбы? Кызуу талкуу болуп жатат. Дейт, үй бүлө кургандан кийин көбүнчө аял жакшы, эр жакшы деген макалга таянышып, аялдан көп нерсени күтүп, дейт, талап кыла берген элбиз. Ошол келген келин да мен жакшы болушум керек, мен жакшы болсом күйөөм да жакшы болот деген пикирде жашайт. Арак ичкен, уруп сабаган эркекти жакшы кылам деп өмүрү өткөн эже, сиңди, энелер бар, дейт. Жакшы кылам же жамандык көрүп жатса да жакшы болом деген психология өзүн өзү алдоо, мажбурлоого жатпайбы?
ооба, туура суроо берилди. Анткени ошондой жакында эле мага бир үй бүлө кайрылды. Ушул ичип алып, уруп, анан башынан травма алыптыр да тиги келинчи. Башым ооруйт дейт да. Анан бизге, мен медицина тарабында да иштейм, ошол психология боюнча. Анан ошого көрүнгөнү келиптир да. Анан мен айтып атам да, кайсыл эмнеге урат десем, жөнүнөн эле келип уруу береби десем, ошол өзүнүн нерви бузулса эле келип алып менден чыгарат дейт да. Анан мен айтып атам да, эми ошол үй бүлөдө канча бала бар? 2 балам бар дейт. Мен айттым, ошол 2 баланы көтөрүп кайда барарымды билбейм дейт. Анткени мен энем оорукчан, атам жок дейт да. Анан бир туугандарым деген өзүнүн жашоосу менен күрөшүп атса, мени ким көңүл бөлмөгүлө. Ошол себептен мен аны урса деле ыйлап алып эле кайра жашоону улантып жатам деп кайрылды да. Анан мен мындай совет кылдым. Бүгүндөн баштап ошол жолдошуң кайсыл убакта, кайсыл моментте ачуусу келет, же болбосо эмнеге жини келет, ошол нерсени избавить этип жок кылганга аракет кылып, астын ала өзүңдү даярдап, анан ошол жолдошуңдун канткенде анын маанайы көтөрүлөт, сага жини келбейт. Ошондой моменттерди пайдаланып көрчү, өзгөрүү болот бекен депчи. Анан 1 айдан кийин кайра келди. Сурасам, айтты, урбадыбы десем, мурун 1 айда 4-5 жолу аппарат эле сабап кирчү дейт. Азыр 1 айда 1 жолу келтек жедим деп атпайбы. Анткени мен сиз айткандай ошол нерселерди жасаганга аракет кылдым депчи. Анын ачуусу келгенде дароо бир жака чыгып кетип, буйтап нерселерди. Демек, үй бүлөнүн бекем болушуна улуулардын, ушундай адистердин кеңеши абдан мааниге ээ. Ушуга байланыштуу бир билдирүү келген. Уруш жокчулуктан же барчылыктан келип чыкпайт. Уруш түшүнбөөчүлүк дейт. Бири-бирин сыйлабагандыктан келип чыгат. 2 жашты үй бүлө курганга чейин ата-эне тарабынан тарбиялап чыгаруу керек. Ажырашуу, табышууга дагы ата-эненин ролу абдан чоң мааниге ээ дейт да. Сөз. Мен ушул суроого жооп берип коеюнбу? Жакында эле мен жана аялдын жүрөгүн эмне менен толтурсаң өзүң ошону аласың деген темада тренинг өткөм. Анткени баягы мен өзүмдүн жашоомдон дагы алдым. Анан башкалардын дагы баягы психолог болгондугума байланыштуу көп үй бүлөлөрдү билем да. Баягы аялдын жүрөгүн эмне менен толтурсаң өзүң ошону аласың. Эркек киши аялга канчалык жакшы мамиле кылып, ошол аялдын жүрөгүнө бир жылуулук, сүйүү тартууласа, ал аял эч качан жолдошуна жаман нерсени каалабайт да. Анткени жүрөгү жылуулукка толсо, жүрөгү сүйүүгө толсо, ал эмне мыкаачылыкты көрсөтмөк эле агачы. Тескерисинче ошол жылуулукту кайра эле ошол жолдошуна берет да. Ошол үй бүлөгө чачыратат ошол жылуулуктучу. Бир кыздарыма кошуп кетсек ушул жерге. Эженин айткан сөзүнө кошулабыз, бирок мен өзүм статистикам боюнча, жеке статистика, буну газетага дагы, интернетке чыгарып жибергенбиз. Биздин кыз келиндер аны эң жакшы билет болуш керек өздөрү. Илгери билесиңер, ажырашуу болсо эле сайыз убагында күйөөсү ичет экен, урат экен, согот экен, ошо менен эле ажырашуу көп болду. Эркектер күнөөлүү болчу да. 100%, 97-98% эркектер күнөөлүү. Азыркы убакта менин статистикам мына келип атышат. Келиним таштап кетти балам, мына 3-чү баласы, 4-чү өзү врач болуп иштейт. Ал келинге эмне жетишпейт. Анан дагы башкалар келет, мындай болду, жакшына эле 2 баласы менен таштап кетип калды келин. Значит, буларды же азгырган бирөөлөр бар. Ажыраш, сен мен менен жүр. Значит, азгырыкка барган келиндер ошентип кетип калыптыр. Эмне кетет? Илгери сайыз убагында кеткенмин. Ажырашуу менин жекече статистикам боюнча, ал нерсени көрсөтүп дагы бере алам. 60% азыр инициаторлар ажырашуу аял кишилерден кетип атыптыр. Мен кеттим деп эле Россия, мына өткөндө көрүп атасыздар, интернет жүрөт. Баласы менен таштап коюп кетип калыптыр. Россияга бир көрдүм. Урмат мырза. Мен бул боюнча дагы сөзүнүн башынан дагы 1-2 унутуп кала элек деп 1-2 моментти айткым келип атат. Эгерде сиз туура айттыңыз, эчекебиз туура айтты, адам өзүнө эмнени тилек кылса, эмнени ниет кылса, ошол нерсе жашоосунда реализация болот да. Мисалы, чымын менен ары физиологиялык жака экөө бирдей эле курт кумурска, бирок арын жашаган чөйрөсү башка, ал эми чымындык тилекке каршы башка да. Ары уядан чыкканда гүл жөнүндө тилек кылат, гүл издейт, ал ошо гүл таап гүлдүн арасында жашайт да. Ошол сыңарындай жашоодо биз дагы жакшы нерселерге тилек кылышыбыз керек, жакшы нерсеге ниет кылыш керек да. Анан угармандардын арасынан агайга кайрылгандар болуп атпайбы? Мен мулдамын, мен тигинден, биздики кандай болот деп. Мен айтар элем, урматтуу угармандар, сиздер эч кабатыр болбоңуздар. Себеби сиздер нике кылып жүп болгондон кийин, демек сиздер экөөңүздөр бири-бирине төп келген адамсыздар.
демек силерде ошол силер жұп кылгандан кийин астрология ошол сиздердин союзуңардын бекем экенин тастыкташы мүмкүн. Кыргызда жакшы сөз бар, нике кайып деген. Биз өмүрү көрбөгөн, жашообузда бир жолу кезикпеген адамдарга баш кошобуз. Бул адамдар жөнү жок бири-бири менен кезикпейт. Булар бири-бирине ошо ниеттеш, тилектеш, экөө ырыскылаш болгон үчүн кезиктирет. Ал эми бул адамдардын сөзсүз түрдө башка илим болсун, мейли астрология башка баары болсун, булардын союзунун мыкты экенин далилдеп берүүчү кийинки жагдайларда. Андан кийинки маселе баягы айымдар тарабынан болуп аткан маселелер. Азыр тилекке каршы мурда тилекке каршы баягы күйөөдөн чыккан кыздар жашынчу да коомдон. Алар колдон келишинче эл көзүнө көрүнмөгөнгө колдон келишинче бул нерсени жашырганга аракет кылчу да. Азыр тилекке каршы коомдо башка тенденция байкалып келатканын баарыбыз эле билебиз. Азыр үй бүлөсүнөн ажыраган айымдар булар өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп, азыр алдыңкы планга чыкканга аракет кылышууда да. Бул албетте терс көрүнүштөр жаратат. Мурда Кыргызда дагы бир жакшы сөз бар, кыз чийден тыш деген. Мурда кыздардын күйөөгө узатканда ата-эне ил узатчы. Сен эми башка бүлөнүн мүчөсүсүң. Сен бизден кеттиң, сен бизден чыктың. Сен эми ошол барган жериңдин баркын көтөрүп, ошол жердин оту менен кирип, күлү менен чыгып, ошол жердин арабасын айда деп. Ошол жактын таламын талашасың. Түйүп берчи да. Азыр тилекке каршы андай эмес. Азыр узатып атканда ата-энеде күмөн бар. Узатып аткан моментте кандайдыр бир коштошуу сезилбейт да. Бул ошондон да болот. Үй бүлөдөгү маселе бул нерсе. Негизи жаңы курулуп аткан үй бүлөдөгү жаралып аткан маселелер бул ошо жашап жүргөн үй бүлөдөгү маселелер негизи. 20 жыл башка тарбияланган адам 1 жылда өзгөрө албайт ал. 2 жылда өзгөрө албайт. 3 жылда өзгөрө албайт. 5 жылда да өзгөрбөшү мүмкүн. Бирок ошо 5 жылдык өмүрдө ошону көтөрө албай ажырашып кеткендер бар да. Ошо өзгөрүүгө чыдай албай ажырашып кеткендер бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселенин баары үй бүлөдө, тарбияда. Азыр биз уулубузду болобу, ошол сиз айткандай аял ордун билип, эркек жоопкерчилигин сезе турган кылып тарбиялаш керек. Кыздарды узатып атканда келбей турган кылып узатыш керек. Балдарды үйлөп атканда чамбай турган кылып үйлөш керек да. Бирдеме болсо келе бер деп кайра ата-эне айтат да. Ошол нерсе. Ошол кеп ошондо. Маселе ошондо. Биз ошол үй бүлөнүн бүтүндүгү жөнүндө канткенде ажырашуулар болбойт деген темада биз өзүнчө сөз кылабыз. Бирок биз азыр түгөй тандоодон алыстабайлы. Мисалы түгөй тандоодо ата-эненин укугу кандай айтып берсеңиздер, кандай? Мисалы, ошол үйлөнө турган жигитке кызы жакпайт, бирок ата-энеси аны тандап атат да. Анткени ата-эне көрөгөч болот баары бир. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бардык эле окуу жайларда педагогиканын бир 14-15 түрүн окуйбуз да. Ар түрү, разделдери да. А психологиянын бир 12-13 түрүн окуйбуз, психология илимин. Ошол жерде айтылат. Тарбияны берет десе эле биздикилер кабыл алып болгондо жаштарга насаат берип кетет. Атам айтты, значит, апам айтты, тиги менен ажыраш деди. Бир тууганым айтты, значит, эжем айтты, бир тууган эжекем айтты, бир тууган байкем айтты, мага жаман айтпа, сиңдим айтты, мен ажырашышым керек. А сен эмне өзүңүн башың жокпу ажырашып? Мен ошон үчүн ата-энелерге дагы айтып кетким келет, бир туугандарга дагы айтып кетким келет. 2 жашта ажырашкысы келип аткан адамдаргачы. Мага ушунчалык канча адамдар келет бул жерде консультацияга. Мен айтам, эч качан укпагыла, ата-энеңерди дагы, бир тууганыңар дагы жакшы нерсени айтса, күйөөң менен жакшы жаша деп. Жоксо эркек бала ажырашып келген болсо айтам, аялың менен жакшы жаша деп атса, ошол жакшы жактарын ук, жаман жактарын укпа, ажыраш дегенди айтам да. Бул даже ошо психологияда, педагогика илимдеринде жазылып калган. Бизге дейт, бизге мына Наполеон Хилл, Роберт Кийосакинин китептеринде деле жазылып атпайбы? Бизге туура эмес тарбияны өсүп келаткан мына детская среда, жаш балалык коом биз өсүп аткан юношеский среда өспүрүм алар эле эмес дейт. Ата-эне, бир тууган мугалимдер дагы керек болсо, туура эмес тарбия берип коет. Атайлап эмес, байкабастан. Мисалы мындай ол тигинде ол тиргилигиңе тың бол, акчага сарамжалдуу бол, достордон ажырап калса, акчага сараң болуп ушинтип атса, достордон деле ажырайт башка. Аны күйөөң менен тең-метең урушуп тур десе, аялың кызыл камчы ол чекесин шишитип уруп тур десе, бул туура эмес да. Ошон үчүн мен айтам,
жакшы жактарын айтса жашагыла. Болусу агама барсам жеңем жат, эжеме барсам жездем жат деген сөз бар. Эртең сен карыйсың дейм. Сен 50дөн өткөндөн кийин дейм, карындашым, сен эч ким карабайт. Ошо күйөөң балдарын карайт, ажырашпа деп ушу семьялар ушинтип жашатканга аракет кылам да. Ажыраш деп ушинтсе ата-энең бир туугандарың кайсы эч качан ажыраш. Эгер кызыл камчы эле болбосо күйөөң, колу тийип, кызыл камчы болсо, албетте анда ажыраша бер. Сени бир күн уруп, талуу жериң уруп өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ушул нерселерди айтып. Жерде суроо бир аз башкачараак болду. Жартандоодо ата-эненин укмуусу деген болду. Ошо туура тарбия берсин деген ойду айттым. Ата-энечи ажыраш, анан мындай деп, сиз айткандай, келе бер деп, Урмат айткандай, узатып утканда уже билинип турат деп атпайбы, чынында узатпай аткан. Ошондой болбой, жаша деш керек. Кыскача оюбузду билдирели. 5 мүнөтүбүз бар. Жартандоодо ата-эненин ролдору сөзсүз болуш керек. Анткени ата-эне деген баягы көрө көсөм болосуң деген сөз бар эмеспи? Баягы канчалык деңгээлде болсо дагы баладан эртерээк жашооду көрүп калды дегендей да. Анан ата-эне деле канчалык бир пайызда ошол бала тапкан келинди сындаса болот. Анткени мен өзүм башыман өткөрдүм. Балам үйлөнөм деди. Ага чейин биз аябай көп кыз таптык, бирок ага болбой эле өзү таап келди. Анан мен айттым, кыз таптым апа деди эле. Мен ошол кыз менен жолугайын дедим. Мен ошол кыз менен жолугайын, сүйлөшөйүн. Балким сен балалык кылып экөө чала иш бүтүрүп коюп, анан биз эртең уят болуп калбайлы элдин астында десем, анан макул апа деп мага ээрчитип келди. Мен келинимди жакшынакай өзүмдүн кызымдай болуп эле ушундай тегерек столдун астында бир пиала чай менен, кофе менен отуруп сүйлөштүм. Кызым, силер Самат экөөңүз сүйлөшкөнүңөр чынбы? Бири-бириңди жакшы көргөнүң анык болдубу? Сен үй бүлөдө канчанчысың? Ушундай суроолорду берип атып, баягы кызды өзүмдүн баягы кесибиме жараша бир аз сындадым да. Анан карасам, кыз өтө жөнөкөй, бат эле менин үй бүлөмө сиңип кетчүдөй сезилди. Андай деле мындай текеберчилик деп коет го, кээ бирки кыздар бар, мындай чыртылдап эле мынтип өзүн көрсөтүп, жок, мага андай болгон жок. Дароо эле мен өзүмө жакын алдым да. Анан балама айттым, мага бир көргөндө жакты, бирок баягы айтылат, адам баласы ичинде, мал аласы сыртында дейт. Бирок ичинде эмне бар экен, мен Кудай эмесмин, билбейм. Бирок насколько мындай сүйлөшүп, мамиле куруп отуруп, жакшы келин болоруна менин көзүм жетти. Макул үйлөнөсүңөр дедим. Анан бирок келиниме айттым, силер эртең бул менин балам менен турмуш курганда менин дагы досторум бар, душмандарым бар дегендей, тууган уругум бар. Ошолордун астына бизди уят кылбагандай болуп, жакшы турмуш куруп кетериңерге көзүң жетеби кызым десем, апа мен көзүм жетет деген. Демек, ата-эненин сөзүн угуш керек. Ооба, ал дагы. Бир кыскача бир момент айтып коеюн. Менин ата-энемчелик эч ким жакшы билбейт. Мени. Мага эмне жагат, мага эмне жакпайт, ата-энемден мыкты эч ким билбейт. Ошонун сыңарындай биздин ата-энелерибиз биздин балабызга эмне жагарын алар мыкты билет. Тигини ал, муну ал деп айтпашы мүмкүн, бирок мындай адамды ал, мындай адам болуш керек, мүнөзү мындай болуш керек, кыялы мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деген сапаттарды санап берүүсү сөзсүз керек. Ал ошол ата-энеси санап берген сапаттарга карай уулу же кызы издениш керек. Себеби биз өзүбүздү кээде билбей калышыбыз мүмкүн. Биз өзүбүзгө кээде мындай туура критика да бере албайбыз да. Биз дайыма өзүбүздү мыкты деп эсептейбиз да. Четте турган, анын ичинде ата-эне өзүнүн баласын эң мыкты билген адамдар ошолор. Ошолордон сурап, совет, кеңеш алып, мындай адамдарды изде десе, ошого карата жыйынтык тыянак чыгарып, ошого карата издесе болот. Энесин көрүп кызын ал деген сөз бар, Бул макалга бүгүн көңүл буруп атабызбы? Сөз. Ооба. Анткени энесин көрүп кызын ал деген макалды чечмелей келгенде, ошол кыздын энеси жашоодо эмне кызмат көрсөттү? Үй бүлө күтө алдыбы? Бала тарбиялай алдыбы? Бир ийгиликтерди камтый алдыбы? Жашоого көз карашы кандай? Ошого карап эле караш керек. Түндүк түштүк маселесине кандай карайсыздар түгөй тандоодо? Такыр бул бир маселе катарда каралчу жагдай эмес. Бул бирок тилекке каршы бар бизде. Тилекке каршы бар, бирок ашыктар кошулбай калат. Такыр туура эмес. Бул айрыкча азыркы өнүккөн, билимдүү коомдогу жаштар үчүн бул эч кандай маселе болбош керек деп эсептейм. Эгерде бул маселе бирөө үчүн маселе жараткан болсо, демек ал бүгүнкү замандын
адам эмес, ал мындайча айтканда билимсиз бир адамдын кыял жоругу деп ойлойм. Бул кичинекей алакандай Кыргызстан муну жетиге бөлгөн адамдардын бардыгы бул менимче туура эмес. Түшүнүктүү. Жана угарманыбыз жазды, жолдошум менден 1 жаш кичүү деди. Ошондон улам суроо жаралат. Түгөй тандоодо жаш айырмачылык канчалык мааниге ээ? Мааниге мен айтарым. Себеби бардык нерсе ошол биздин табиятыбызга жараша буга чейин эрежеге салынган. Аял киши сөзсүз түрдө кичүү болуш керек, себеби анын жетилүү убактысы да башка, ойлонуу даражасы да, мүмкүнчүлүктөрү да башка. 3 жаш дейт. Ошондуктан төп келиш үчүн мүмкүн болсо кичүү болушу туура жакшыраак деп ойлойм. Эгерде ортодо чоң бир сүйүү сезимдер пайда болсо, анда айла жок. Албайсыз. Жубайыңыз канча жаш кичүү? Менден 2 жаш кичүү. Менден 6 жаш улуу. 6 жаш улуу. Сиздин жубайыңыз? Менден 3 жаш кичүү. Негизи кичүү болгон аял кишинин Нурмаз айткандай туура. Физиологиялык, медициналык жактан дагы. Демек, анда бүгүнкү биздин талкуубуз ушун менен соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Келип өзүңүздөрдүн оюңуздарды ортого салып, пикириңиздерди билдиргениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык айтабыз. Бүгүн биз түгөй тандоо жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү уктуруудан угуп, өзүңүзгө баягы жакшы кеңеш ала алган болсоңуз, биздин уктуруу сизге пайдасын алып келген болсо, анда биз абдан кубанычта болобуз. Бул уктурууну ар бир бейшемби күнү саат 15-тен 16-га чейин уксаңыз болот. Уктуруубуздун бүгүнкү меймандары астролог Жанар Кадыралиев, психолог Динара Шырдакова, ырчы Урмат Усенов болду. Биз ушуну менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Рахмат.